Жооп барактарын кантип туура толтуруу керек? Чакмактарга өз фамилияңыз менен атыңызды басма тамгалар менен жазыңыз. Ар бир чакмакка бирден тамга жазыңыз. Фамилия менен атыңыздын ортосуна бир бош чакмак калтырыңыз. Тест жүргүзүү борборунун номерин жазыңыз. Анын номери аудиторияда илинип турат. Астындагы тийиштүү тегерекчилерди боеп коюңуз. Жооп барактарында абитуриенттин каттоо номерин кантип туура толтуруу керек? Жооп барагында абитуриенттин каттоо номерин туура толтуруунун үлгүсү. Абитуриенттин каттоо номери туура эмес толтурулган үлгүсү. Ар бир катталган абитуриенттин өзүнүн каттоо номери бар. Сиздин каттоо номериңиз талонуңузга тиркелген кабарлоо баракчанын үстүңкү оң бурчунда жазылган. Ушул номерди каттоо номери үчүн көрсөтүлгөн чакмактарга жазыш керек. Андан кийин астындагы тийиштүү тегерекчилерди кабарлоо баракчаңыздын үстү жагында көрсөтүлгөндөй кылып боюңуз. Эми өзүңүздүн тест дептериңизди караңыз. Төмөнкү оң бурчунда тест дептеринин номери жазылган. Бул номерди жооп барагыңызга жазып коюңуз. Мына минтип. Андан кийин астындагы тийиштүү тегерекчилерди боеп коюңуз. Бардык тегерекчилерди туура боегонуңузду текшериңиз. Эгерде ката кетирдим деп ойлосоңуз жана өз катаңызды оңдогуңуз келсе, анда сиздин оюңузча туура болгон жооптун ордун чарчы, квадрат менен белгилеп коюңуз. Бул учурда чарчы, квадрат менен белгиленген жообуңуз туура болуп эсептелет. Азыр тест дептеринин биринчи барагын ачып, нускамалар сиз тестти тапшырам деп тандаган тилде жазылгандыгына ынаныңыз. Эгерде нускамалар башка тилде жазылган болсо, тест администраторуна кайрылыңыз. Жооп барагы болжол менен ушундай болот. Жооптордун баары жооп барагында белгилениши керек. Суроону окуп чыгып, ага карата бир гана туура жоопту тандап алыңыз дагы тийиштүү тегерекчени боеп белгилеңиз. Мисалы, сиз математика бөлүмүнүн 4-чү суроосун окуп чыгып, анын туура жообу Г варианты деп эсептедиңиз дейли. Мында сиз мына бул тегерекчени боюшуңуз керек. Аны толугу менен боюш керек. Мына минтип. Белгилерди керектүү жерге туура коюп жатканыңызды улам-улам текшерип коюп туруңуз. Жооп барагында ката кетирсеңиз, кийин компьютерде упайларыңызды эсептегенде проблемалар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан суроонун номери менен жооп барагындагы номерди бир нече суроодон кийин улам салыштырып, текшерип коюп туруңуз. Тегерекчени толук боюшуңуз керек. Аны минтип белгилегенге болбойт. Эгерде ката кетирдим деп ойлосоңуз жана өз катаңызды оңдогуңуз келсе, анда сиздин оюңузча туура болгон жооптун ордун чарчы, квадрат менен белгилеп коюңуз. Бул учурда чарчы, квадрат менен белгиленген жообуңуз туура болуп эсептелет. Мына минтип оңдоо керек. Туура эмес боелгон жоопту бир гана жолу оңдогонго болот. Эгер суроонун туура жообун билбесеңиз, анда ал суроону таштап коюп, кийинки суроого өтө берсеңиз болот. Бирок анда жооп барагында дагы сөзсүз бир сапты таштап кетишиңиз керек. Ар бир суроонун жообу өзүнүн сабында гана туура белгиленип, дептердеги суроонун номери менен жооп барагындагы номер бири-бирине дал келиши керек. Жалпы республикалык тестти ийгиликтүү тапшырып алууңарды каалайбыз.